Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Биз адаттагыдай республикалык штабтык пресс борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич өзүнүн брифингин берет. Алмаз Кыдырмаевич бүгүнкү күндөгү ушу Бишкек шаарында кечеги күнгө катталган кылмыштар боюнча, эреже бузуулар боюнча, негизи Бишкек шаарындагы абал боюнча кыскача маалымат берип келет. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем наш традиционный брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Сегодня у нас в гостях в пресс-центре заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич. Алмаз Кыдырмаевич, вам слово. Рахмат, Жеңиз мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынууда. Туруксуздукту олтурбоо максатында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы жана куралдуу күчтөрүн өздүк курамы тарабынан коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш-чаралар жүргүзүүдө. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында бардыгы болуп 120 пост коюлду. Кечки убакта чоң блокпосттор 45, андан тышкары кичине блокпосттор 79. Бишкек шаарында аймагында коменданттык саат учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында ички иштер органдарынын кайрылуу иштерин алып баруусуда обсервация, блокпост жана жөө патруль. Бишкек шаарынын аймагында дагы эле кайталап коеюн, дагы эле дезинфекция, өзгөчө карантиндик санитардык зонада болот. Коменданттык саат жарыялгандыгына карабай, коюлган талаптарга баш ийбей, көчөдө жүргөн 157 адам, анын ичинде 134 эркек, 23 аял, алардын ичинен жасөспүрүм 3-өө, чет өлкөдөн келген жаран 5-өө, райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген жана 98 протокол түзүлүп, ошол коменданттык сааттык бүткөндөн кийин алар бардыгы коюлду. Уважаемые соотечественники, хотел бы вам донести оперативную ситуацию по городу Бишкек. Значит, на сегодняшний день криминогенная ситуация стабильная, силами городского главного управления внутренних дел города Бишкек и силами вооруженных сил Генерального штаба Кыргызской Республики проводится работа по обеспечению безопасности граждан. Всего, значит, выставляется 120 постов, из них 41 по периметру города Бишкек. Помимо этого, внутри у нас 79 постов. Так же, как я до этого говорил, у нас действует санитарно-карантинная зона, в которой мы проводим дезинфекцию. За нарушение комендантского часа было задержано 157 человек, из них 134 мужчины, 23 женщины, а также 3 несовершеннолетних. Также были задержаны 5 иностранных граждан. Все они были доставлены в районное управление внутренних дел, после чего были отпущены. На 98 составлены протоколы. Я бы еще раз хотел бы обратиться к жителям города Бишкек, попросить, чтобы не выходили без надобности на улицу. У нас есть только 3 причины выйти на улицу. Это у нас аптека, продуктовый магазин и поликлиника. Если есть какие-то проблемы, можете звонить на горячую линию комендатуры, а также у нас есть экстренные службы. Это 102, 103, 112, которые мы обязательно придем на помощь и поможем каждому, у кого есть какие-то проблемы. Спасибо. Тартип бузган жарандар менен кандай чара көрүлөт?
тартип бузгандар адамдарга сөзсүз протокол түзүлөт. Ошого бузуулар кодекс негизинде биз чара көрөбүз. Кандай бул акчалай что жазабы же кандай? Эми эскертүү бар, анан дагы айып салынат. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандары, бүгүн Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич болду. Алмаз Кыдырмаевич ошо Бишкек шаарындагы кечээ болгон абал тууралуу, кечээ күнү болгон абал жана кандай иш чаралар боюнча жүрүп жаткан маалымат берип кетти. Сиздер бизди ЛТР телеканалы, КТРК, Ала тоо 24, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, ЛФМ жана ЛТРдин YouTube каналы аркылуу мындан сырткары Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые радиослушатели, телезрители, вы нас смотрели в прямых эфирах на телеканалах КТРК, Пирамида, ЛТР, Ынтымак ТВ, Ош ТВ. Кроме того, на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, ЛФМ, на YouTube-канале ЛТР и на страницах в Фейсбуке Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио. Спасибо вам. Спасибо.